Assalamu алейкум да бир жол достор. Азыр Хамзага башталды, азыр сбор. Ар бир эшикте турат. Дастандын офисинде келдик. Дастан отурат. Ассаламу алейкум. И после этого вы сказали... Да, бир жол. Ассаламу алейкум. Так, достор, баягы жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет да. Элден чыксаң сен кийиксиң, эл менен сен бийиксиң дейт. Америка, полный Америкада бир туугандар, биз силер менен. Ооба, туугандар. Кимде канча айырмасы жок. Азыр Кыргызстанда реквизиттерин коюп коебуз. Кыргызстандагылар болсо Кыргызстанга сала бересиңер. Американыкында коюп коебуз. Колуңуздардан келишинче туугандар, орозонун аягына чейин чагылдырып турабыз. Азыр ушурда канча түштү? Азыр 1000ден ашты уже. Окей, 1000ден ашты. Давайте пайдалуу болуп калалы. 5 күндүк жашоо. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Алар Мамлекеттик деңгээлде чечип койчу көп вопростор бар да. Мисалы, канча биздин бир туугандар Турцияга барат, Индияга барат, органдарды алмаштырганы. Ошончо специалист, ошончо кымбат оборудованияларды ушунча сборго чогулган акчанан эле ошону мамлекет өзү алып келип туруп коп койсо Бишкеккечи канча адамга жеңилдик болот эле да. Эмне деп ойлойсуңар? Же мен туура эмес айтамбы? Допустим, бир адам аякта, бирок алынган аппарат, технология кымбат калат да элибизде. Чтоб андан кийинки адамды дарылаганы.